Türk Memleketler Uyumunda мүчө жана байкоочу мамлекеттерде туризмди өнүктүрүү аталышында эл аралык форумдун биздин шаарыбызда өтүп жатканда абдан кубанычтабыз. Билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 2025-жылы Улуу Жибек жолунун бир бултарында жайгашкан Жалал Абад шаары Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору болуп жарыяланган. Бул биздин шаарыбыз үчүн эле эмес, Жалал Абад областы үчүн да чоң сыймык жана жоопкерчилик болду десем мен жаңылышпайм. Жалал Абад шаары Жалал Абад областынын борбору болгондуктан облусубуздун башка туристтик аймактарынан келген туристтер да сөз түрдө Жалал Абад шаарына келип, курорттук аймакта жайгашкан шаарыбыз менен жакындан таанышып, дарын касиети бар минералдык суулар менен белгилүү Жалал Абад санаториясынын көз жазында калтырышпайт. Кадырлуу коноктор, Түрк Мамлекеттер Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тарыхыбыз, тилибиз, маданиятыбыз жана руханий баалуулуктарыбыз бириктирип турат. Биз боордош элдер менен туризм тармагында тажрыйба алмашууга, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө ар дайым даярбыз.